Тишим курт жеп анан ооруп атат. Бул эмне себептен болот? Тиштин негизи ичинде кан тамыр болот. Тишти азыктандыруучу кан тамырлар, нерв кан тамыры жайгашат. Вот. Мындай көрүнүштө болот. Анан кээ бир учурда 3 тамыр, кээ бир учурда 4 тамыр болот. Ошого жараша. Бул арт жагында да бир тамыр бар деп элестетели. Так. Тиштин ичин мындайча айтканда үстүнөн караганда тешип ачып караганда бул турба сыяктуу болуп, ичи тешик болуп, көңдөй болуп көрүнөт да. Биздин тишибиз качан карайып баштайт, бул бетинен баштайт, бул жерине жеткенде оорубайт, бул жерине жеткенде оорубайт. Кайрес буга жакындай баштаганда, нервге жакындай баштаганда, анан тиш оорута баштайт. Эгер жүрө берсеңиз анда дагы бул жерге жетет. Кан тамыр, нерв кан тамырлары ачылат. Андан кийин инфекция кан менен кошулуп, тиштин тамыр жагына келет. Бул жакта сөбөк жайгашкан. Анан анда да дарылатпай ачык жүрө берсе бул жерге ириң топтолот. Ириң сыртына ириң капчасын пайда кылат дагы. Бул жерден киста пайда болот. Вот, бул учурда тишти жууш керек болуп калат. Ага жеткирбей эле биз могу биринчи степень же экинчи степень ушул учурларда дарылатып койсок жакшы. Эгер качан буга жетип келгенде, нервге жетип келгенде, тиш эндолечение кылынат. Бул жеринен эндолечение кылдырбай эле жасатам десеңиз, вот, могул учурда келишиңиз керек болот да. Эгер сизде да тиш боюнча суроолор болсо, анда жалпак тилде түшүндүрүп беребиз. Андыктан кайрыла берсеңиздер болот.